Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жак каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын түндүк чыгышы Биримдик Кут конушунда турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп Биримдик Кут конушу жөнүндө айтсам, Лебединовканын түндүк тарабында жайгашкан туғандар. Сатылуучу үй могу Лебединовкадан түшүп келе аткан чоң трассанын жээгинде жайгашкан мына. Бұл конушта мектеп, садик жок экен. Лебединовка барат балдар мектептерге, мечет бар туғандар. Ушул жол менен 123-чү жана башка маршруткалар өтөт. Сиздер ушул трасса менен келип жатканыңыздарда оң тарапта бильярд клубун көрө аласыздар. Ошонун кийинки үй болуп калат туғандар, сатылуучу үй. Андан ары эми үй жөнүндө маалымат берейин. Бул көчө тараптан көрүнүшү блок менен тегеренте тосулган. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулуптур. Документ боюнча айтсак, кызыл китеп бар экен туғандар. Мына бул көчө тараптан көрүнүшү. Жердин аянты 4,5 соток. Номерин бул жактан да көрүп алсаңыздар болот. Мынакей. Бул коросунун көрүнүшү туғандар. Суу, свет бар экен. Канализациянын суусу септикке агат экен. Азыр септик казылып, ал деле бар туғандар. Даяр. Ал жакта экен септик. Үйдүн коробосу тегеренте блок менен тосулган. Көрүп турганыңыздардай. Азыр сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң дагы коробосуна чыгып, границаларды көргөзүп, калган маалыматтарды берем. Үй өзү кирпич менен бүтүрүлгөн. Сейсмопояс колонналар коюлуптур туғандар. Анан ички тараптарын киргизейин. Ички тараптары бирок толук түрдө бүтө элек. Киргенде эле оң тарапта бул жакта парай отоплениянын топкасы карашып алынган бөлмө. Андан кийин бул жакта холл туғандар. Ички тарабы ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Электр проводдору тартылган. Киргенде эле оң тарапта бул жакта душ, ванна карашып алынган бөлмө бар экен. Турбалары баары орнотулуптур, даяр эле экен. Ички тараптарына кафель чаптап бүтүрүшүңүздөр керек, кимден ким алса. Андан кийин ылдый тарабы стяжка болгон. Өйдө тарабы ушул даражага чейин бүтүрүлгөн туғандар. Эми ушул эле холл менен түз өтүп кетсек, бул жакта бир спальня бөлмө. Түштүк тараптан пластик терезе орнотулуптур. Мына ушундай көрүнүштө ушул даражага чейин бүтүрүлгөн туғандар. Бөлмөлөрүнү бат эле тегеренте көргөзүп чыгайын. Бар эле ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Бул экинчи спальня бөлмө. Түндүк тараптан пластик терезе орнотулган. Узун туурасына азыр үйдүн ээси өзү деле билбейт экен. Болжол мен айтып кое берейин. Негизи боюнча үй өзү 90 квадрат метр, общий 90 квадрат метр туғандар. Так. Бул жага бул зал. Батыш тараптан 3 чоң пластик терезелер орнотулуптур. Андан ары эми коробосуна чыгайын туғандар. Жердин аянты 4,5 соток. Бул түндүк жактагы кошуна менен болгон граница. Үйгө чейинки блок менен үйдүн ортосундагы аралык 1,5 метрдей көрүнөт. Бул тоо тараптагы кошуна менен болгон граница, түштүк тарабы. Бул блокко чейин. Бул блокту деле үй ээси өзү салган. Үйдүн бул тоо тараптан көрүнүшү. Фундамент 1 метрдей бийиктикте коюлуптур. Ылдый тарабы деле 80 сантиметрден тереңирээк казылып ылдый жагы кеткен фундамент туғандар. Бул арты тарабынан көрүнүшү үйдүн чыгыш тарабы болуп калат. Чыгыш тарабына дагы ушунча ашыкча жер бар экен. Сиз бул жакка кандайдыр бир склад же болбосо бак эгип жер жемиш экенге да жер кылып алсаңыз болот кийинирээк. Азыркы учурда бул жакта эч ким жашабайт. Үй деле көрдүңүздөр, толук түрдө бүтө элек. Эмне маалымат калды туғандар берчү.
бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Кандайдыр бир маалымат калган болсо ээсине чалып, звонок кылып сурап көрүңүздөр. Бул жакта ээсинин номери жазып, экранда жана описанияга жазып калтырам туугандар. Эми үйдүн баасын айтайын. Бул үйдүн баасына $35,000 деп атышат. Болор баасы деп айтты, эч кандай кошкон да жок. Мынча десең мынчага беребиз деген жок. Ушул берер баам ушул дейт туугандар. Сүйлөшүп көрүңүздөр дагы өзүңүздөр. Звонок кылып. Жердин аянты 4,5 сотук кызыл китеп бар. Үй 90 квадрат метр, кирпич менен бүтүрүлгөн, сейсмопояс, колонналар куюлган туугандар. Мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.